Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Республика Ата журт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаевдин уулунун тоюна барган саясатчылар Текебаев жана Бабановго мурда президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр күтүлбөгөн жерден келип салам айтып, анын демилгеси менен үчөө сүрөткө түшүштү. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Искен Афитчанов жазды. Ал эми Атамекен партиясынын мурунку лидери Өмүрбек Текебаев Кадыр Атамбаевга кесиптеш ката кетирүүдөн коркпо, ал өзүңдү өркүндөтүүнүн мыкты жолу болуп саналат деген сөздөрүн айткан. 2019 жылдын январь-июль айларында кыргызстандыктар 291,9 миллион доллар каражатты чет өлкөлөргө которуп кетишти. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Быйыл алгачкы 7 ай аралыгында чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга 1,1 миллиард доллардын тегерегинде акча жөнөтүшкөн. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 13,4% аз болгон. Август жана сентябрь айларында кирген жана чыгарылып кеткен каражаттар эсептелип бүтө элек. Улуттук банктын сайтындагы акча которуу бөлүгүндөгү маалыматтарга ылайык 2018 жылы кыргызстандык мигранттар өлкөгө 2 миллиард 685 миллион доллар которушса, быйыл тескерисинче Кыргызстандан 542 миллион доллар чыгарылып кеткен. Азаттыктын буга чейинки иликтөөсүндө эксперттер Кыргызстандан акчанын сыртка чыгарылышы көбөйсө, саясий кризис күч алышынан жана инвестициялык климаттын начарлашынан кабар берерин белгилешкен. Президент Сооронбай Жээнбеков россиялык кесиптеши Владимир Путинди туулган күнү менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Сиздин акылдуу жана көп тармактуу саясатыңыз, алысты көрө билгендигиңиз, масштабтуу коюлган милдеттер Россиянын ар тарапты өнүктүрүүгө жана гүлдөп өсүүсүнө багытталгандыгы Россия элинин жана жалпы дүйнөлүк коомчулуктун сый-урматына татыктуу. Сиздин жеке көңүл буруңуз жана конструктивдүү колдооңуз менен кыргыз-орус кызматташтыгы өнүгүп, өлкөлөр ортосундагы мамилелер жаңы сапаттуу деңгээлге чыкты деп айтылат куттуктоодо. Ушуну менен токтоп калбайбыз. Жээнбеков мугалимдерди куттуктады. Ошондой эле Жээнбеков эки өлкөнүн көп кылымдык достугу мындан ары дагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө үчүн негиз катары кызмат кыларына ишенерин айтты. Куттуктоосунун аягында ал Путинге бекем ден соолук, жакшылык жана мамлекеттик ишмердүүлүгүндө ийгиликтерди каалады. Белгилей кетсек, Россия лидери 1952 жылы 7 октябрда Санкт-Петербург шаарында туулган. Манас эл аралык аэропорту ААКдан мамлекеттик үлүшү 79%, офшордук компаниялар аркылуу 5 миллион доллар чыгарылып кеткен. Бул тууралуу каржы полициясы ишке тиешеси бар ысымдарды атабастан маалымат берди. Тергөөнүн маалыматына ылайык, каражатты Жанарзат борбору ЖЭАКты сатып алуу аркылуу чыгарылган. Бирок ал банкротту көздөй багыт алып, чыныгы баасы болгону 100 миң сомду түзүп турган. Бул бүгүнкү күндүн иши эмес. Келишим 2014 жылы түзүлгөн, анда аэропорттун башкармалыгын Албек Ибраимов жетектеп турган. 5 миллион доллардын чыгарылып кетиши боюнча кылмыш иштин чоо жайы тергөөнүн маалыматы боюнча 2014 жылы Манастын жетекчилиги кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, чылкы жеке кызыкчылыктарын ойлоп, кээ бир тараптар менен кылмыштуу келишимге барып, аэропорт менен мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп да койбостон, аэропорттун аймагында жайгашкан, чыгымы көп банкрот болуп бараткан Жанарзат борбору ЖЭАКтын 100% акциясын сатып алуу боюнча пайдасыз келишим түзүшкөн. Ошентип 2014 жылдын декабрында аэропорттун жетекчилигине директору Кипрдин жараны ЕК болгон ФСЛ компаниясынан Жанарзат борбору ЖЭАКтын 100% акциясын сатып алуу сунушу түшөт. Алгачкы баасы 7 миллион доллар имиш. Каржы полициясы маалымдагандай, бул коммерциялык сунушту кароо милдети аэропорттун юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мирлан Бегалиев менен экономикалык каржы дирекциясынын директору Жаңыл Абиковго тапшырылат. Алар Жанарзат борбору ЖЭАКтын ишмердүүлүгүн изилдеп көрүп, кылмыштуу келишимге барышып, жасалма кызматтык кат түзүшүп, ишкана кирешелүү экенин тастыктап, эч бир карызы жок экенин келтиришет. Бирок ЖЭАК банкрот болооруна аз эле калган эле, карыздары активтерден кыйла ашып турган. 2014 жылдын 25 декабрында эле дал ошол кызматтык каттын негизинде аэропорттун директорлор кеңеши Жанарзат борбору ЖЭАКты сатып алууга макулдугун берип, 26 декабрда чыгымы көп компаниянын 100% пакет акциясын 5 миллион долларга сатып алуу чечими чыгат. Ошол эле күнү келишимдерге кол коюлуп, 2 күн өтпөй Манас ААКсынын эсебинен аталган акча каражаты 2 офшордук компанияга которулат. Ал учурда Жанарзат борбору ЖЭАКтын акциялары болгону 100 миң сом турган. Ал офшордук компаниялардан чыгарылган 5 миллион долларды ала турган тарап болуп, БАТ аттуу айым чыккан. Эми ушул жерге жакшылап токтолуп
көрөлү. Каржы полициясынын пресс-релизине абай салсак, Жанарзат борборун сатуу коммерциялык сунушу директору Кипрдин жараны ЕК айым болгон ФСЛ компаниясынан түшүп жатат. Ал эми алуучу тарап БАТ аттуу айым. Манас аэропортунун аймагында бир нече жыл АКШ авиабазасында учактарды тейлеген Жанарзат комплекси бар экени белгилүү. Дал ошол 2014-жылы акыркы америкалык учак Манас аэропортунан учуп чыгып кеткен. Ошентип Жанарзат комплекси кожоюндарга мурдагыдай шумдук киреше алып келбей калат. Ал эми бул кирешелүү тармактын ээлери убагында кимдер гана болгон эмес. Алгачкы президент Аскар Акаевдин уулу менен күйөө баласы бармагын жалап калышты. Алар качып кеткенден кийин Жанарзат комплекси Өмүрбек Бабановдун колуна тиет. Эми анын эрдиктерин санап отурбайлы. Ошентип Жанарзат борбору эч кызыкчылык туудурбай баланс боюнча банкрот болуп, карыздары активтеринен ашып кетип, баасы 100 000 сомдон ашпай калган. Доллар байлар колуна тийген БАТ деген ысымдын баш тамгалары өзүнө көңүл бурдурбай койбойт. Эгерде Жанарзат борборунун ээси Өмүрбек Бабанов болсо, анда БАТ бир тууганы Бабанова Ая Токтоголовна эмеспи. 2019-жылдын 30-сентябрында тескелип жаткан иштин алкагында тергөө органдары Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 205-беренесинде каралган берилген мүлктү ийри өлчөмдө коромжу кылуу кылмышына шектелип, Мирлан Бегалиев камалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоолчу жайына киргизилген. Азыркы учурга чейин Бегалиев Манас аэропортунун Бишкек филиалынын башчысы болуп келген. Ошондой эле Бегалиев элгүлүү Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кудасы, уулу Камчынын кызын алган. Азыркы тапта иштер келип жатат, анын алкагында кылмышка тиешелүү тараптардын бардыгы каралып, сурак беришет. Маалымат үчүн 2014-жылдын декабрына карата директорлор кеңешинин курамы: Суванбеков Бакирдин Жамалович, директорлор кеңешинин төрагасы, азыр Бирбол фракциясына жогорку кеңештин депутаты; Пирматов Рахатбек Төлөбаевич, азыркы тапта Манас эл аралык аэропортунун директорлор кеңешинин төрагасы. Ошондой эле Соцфонддун башкармалыгынын мүчөсү, Соцфонд алдындагы мамлекеттик каражат топту пенсиондук фондунун директору; Нурматов Искендербек Мирзаевич, азыркы тапта 5 компаниянын ээси жана кош ээси; Ош Техникс ЖЧКсы, Центр недвижимости ЖЧКсы, Парс Актив Инвест ЖЧКсы, Ош Технология ЖЧКсы жана Аска Кен ЖЧКсы; Казанкапов Токтал Оразалиевич, азыркы тапта 2 компаниянын жетекчиси; Тамдос ЖЧКсы жана Кызыл Кыя Универсал Курулуш ЖЧКсы. Мамлекеттик үлүшү бар компаниялардын директорлор кеңеш курамындагы кадрлар резервине кирет. Алыбаев Жекшенбек Өмүрбекович, азыркы тапта Манас Авиасервис ЖЧКсы инженерлик борборунун башчысы. 2014-жылдын декабрына карата башкармалыктын курамы: Ибраимов Альбек Сабирбекович, 2014-жылдын декабрына карата башкармалыктын төрагасы, азыр коррупция иштери боюнча айыпталып жатат. Бусурманкулов Абдималик Бурканбекович Манас аэропортунда ишин улантууда. Өндүрүш боюнча башкармалыктын төрагасынын орун басары, инфраструктуралык өнүгүү дирекциясынын директору Чукуев Эмир Майрамбекович 2015-жылдын апрелинен 2018-жылдын декабрына чейин Манас эл аралык аэропорту ААКсынын башкармалыгынын төрагасы болгон. Токобаев Дайыр Султанович, азыркы тапта жеке ишкер. Карыпбеков Илим Майрамбекович 2015-жылдын мартынан 2019-жылдын мартына чейин КТРКнын башкы директору болгон. UFC уюмунун чемпиону Валентина Шевченко Голливуд актрисасы Холли Берри менен чогуу тасмага тартылат. Бул тууралуу мушкер өзүнүн социалдык баракчасында билдирди. Холли менен таанышканыма кубанычтамын. Жаңы тасмада чогуу иштешүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатам, деп билдирди Шевченко. Маалым болгондой, тасма ММА мушкери жөнүндө болот. Холли Берри бул тасмада өзү режиссер жана башкы кармандын ролун аткарат. Жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жаткан Бишкек жараянында айыпталуучулардын бири. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев айрым күбөлөрдүн чакырылбаганына нааразы болду. Мурдагы премьер соттук процесске кытайлык Твея компаниясынын өкүлдөрү көрсөтмө бериши керек экенин билдирди. Анын айтымында, мамлекеттик айыптоо айрым күбөлөрдүн көрсөтмө беришине кызыкчылыгы жок болуп жатат. Буга чейин ЖЭП иши боюнча келтирилген зыянды эсептеп чыккан эксперттерди сотко чакырууну айыпталуучулардын адвокаттары да өтүнүшкөн. Аны ишти карап жаткан судья Инара Гилязеттинова колдоп, адвокаттар өздөрү эксперттерди сотко алып келиши керек экенин билдирген. 2018-жылы кыш шилдеде ЖЭПтеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энерго холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов жана ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов камакка алынган. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврова үй камагында, аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айып коюлган.
Вице-премьер-министр Алтын Өмүрбекова 2019 жылы 19 белгилүү инсандардын мааракесин өткөрүү каралганын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 7 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Депутат Төрөбай Зулпукаров мамлекет тарабынан каржыланган телеканалдардан белгилүү адамдар тууралуу даректүү тасмаларды көрсөтүүнү сунуштады. Мамлекет камчаткан маалымат каражаттары аркылуу Усубалиевдин 100 жылдыгы тууралуу маалыматтарды байма-бай чыгарып туруу зарыл. Анын 100 жылдык мааракеси бир эле жолу өтөт. Улуу адамдардын эмгегин жаңы муундарга тарых катары калтырып кетели. Алар тууралуу даректүү тасмада баардык нерсе камтылышы керек, дейт Зулпукаров. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу соттук процесске күбө катары чакыртылды. Анын өлүмүнө шектүү катары Мелис Калыков өтүүдө. Бул тууралуу шектүүнүн эжеси Дамира Калыкова билдирди. Анын айтымында 9, 10, 11 октябрь күнү бул иш боюнча соттук процесс болот. Дамира Калыкова башкы прокурордун соттук ишке келип күбө катары суралышын талап кылат. Мен сизди мындан мурунку соттук процесстерге чакыргам, бирок көңүл бурбай жатасыз. Бул сизге намыс алып келбейт. Сиз үлгү көрсөтүңүз жаран катары, прокурор катары, деген ал өз билдирүүсүндө. Андан тышкары ал сизди кылмышкерлерди жашырып жаткандыгыңызга айыптап жатышат. Сотко келсеңиз айын кептерге чекет коюлмак. Айрым маалыматтар боюнча сиз ал аңгулоого чыккандардын биринин досу, классташы деп жатышат. Сот Жолборс Кудаяров калган 70 күнү соттук процесске чакыруудан баш тартып жатат. Кааласаңар өзүңөр чакырып алгыла деген. Мына мен сизди чакырып жатам деген бул иш боюнча шектүү катары өтүп жаткан Мелис Калыковдун эжеси Дамира Калыкова. Өнүгүү Прогресс партиясы 2020 жылы боло турган шайлоого катышат. Бул тууралуу фракциянын лидери Бакыт Төрөбаев Спутник Кыргызстан радиосунун таңкы эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында аталган партия башка партиялар менен да тандем түзүшү мүмкүн. 2020 жылы боло турган парламенттик шайлоодон жеңип чыгып, биздин партия мүчөлөрү депутат болуп келерине толугу менен ишенем. Сурамжылоо жүргүздүк. Анын негизинде Кыргызстанда калк 3 гана партиянын тегерегинде сөз кылат экен. Алардын бири биздин Өнүгүү Прогресс. Аткарган жакшы иштерибиз менен бирге Бакиевдин партиясы деген айын кептер да тарап жүрөт. Ошентсе да бизди эл билерине кубандык. Демек, келе жаткан шайлоодо утуп чыгууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болгон үгүт учурунда жакшылап иштешибиз керек, деди Төрөбаев. Эл өкүлү учурда парламентте отурган фракциялардын айрымдарынын керек болсо лидерлерин эл билбегенде партиялар бар экендигин кошумчалаган. Сүлүктүү шаарында Абдукахар кен шахтасында газга уланган бир туугандарды куткаруу операциясынын сүрөттөрү пайда болду. Эскерте кетсек, кырсык 5 октябрь күнү болгон. ÖKMдин маалыматы боюнча көмүр казып жаткандар 44, 42 жана 40 жаштагы бир туугандар экен. Жерине 6 куткаруучу барып, шахтадан алып чыгып медиктерге өткөрүп берген. Бир туугандар шаардык ооруканада каза болушкан. Эскерте кетсек, кырсык 5 октябрь күнү болгон. ÖKMдин маалыматы боюнча көмүр казып жаткандар 44, 42 жана 40 жаштагы бир туугандар экен. Белгилей кетсек, 6 октябрь күнү ушундай эле кырсык катталды. Кадамжай районунда 3 Коргон айыл өкмөтүнүн Боз тилкесинде жайгашкан шахтада өз алдынча көмүр казып жаткан учурда газга уланып дагы 3 киши каза болду. ÖKM куткаруучулары маркумдардын сөөгүн 45 метр тереңдиктен алып чыкканын айтты. Кыргызстандын шаар аймактарында кан басымыңды билип ал акциясы өтүп жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Билдирмеге ылайык, ден соолук акциясы шаар жана район борборлорунда 7 октябрдан 11 октябрга чейин өтөт. Ал эми айылдарда октябрдан ноябрь айына чейин созулат. Мындай акция Бишкек шаарында 23 сентябрдан 30 сентябрга чейин өткөн. Кан басымды текшере турган айрым район шаарлардагы пункттардын тизмеси: Гемин району, Энергосбыт Жибек жолу көчөсү 63, үй бүлөлүк дарыгерлер борбору Абдубачаев көчөсү 27, РСК Бозоев көчөсү 4, Токмок шаары, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу Гагарин көчөсү 164, Глобус гипермаркети Ленин көчөсү 253, Каракол шаары, Цум народный дүкөнү Жантаев көчөсү 43, Почта Гебзе көчөсү 124, РСК Токтогул көчөсү 271, Восход үй бүлөлүк дарыгерлер тобу Восход Кичи району 13, Восход үй бүлөлүк дарыгерлер тобу Восход Кичи району 13-үй, Назик үй бүлөлүк дарыгерлер тобу Мичурин көчөсү 1А, Үмүт үй бүлөлүк дарыгерлер тобу Абдрахманов көчөсү 121, үй бүлөлүк дарыгерлер борбору Абдрахманов көчөсү 121. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында көп адам өзүнүн кан басымы кандай экенин билбей турганы. Билгендер кан басымы жогору болсо да мед кызматкер жазып берген дары-дармекти ичпей жүрө берери айтылат. Акцияда ар бир жаран кан басымын билип, эгер көтөрүлүп кетсе мед кызматкерден бекер кеңеш ала алат.